Бизге инвестиция келиштин кереги жок, урматтуу бир тууганым. Кыргызстанга заводдун 10 заводдун да кереги жок. Биз ысырапкорлук токтотсок эле ордуна келет. Биздин базар коргондо өзбек туугандарыбыз, сентерде райышталарым бар да. Тойлор дүйүндө кылат. Бирөөнү байытпайт барып. Анан жыл бою тамаган жакшы аябай жейт. Дайыма палоо жейт, дайыма тамак жейт, эт жейт, беттер упиттан нормальный болот да. Анан кыргыз той кылса, башка бирөөнүн кафесине бирөөнү байытат. Ошону жейт. Анан жегенден бир жыл сахар жок, чай ичип жүрө берет да. Нафсин тарбиялап коюп. Жана суу бербеген. Эгерде биз тойлорду шарияттагыдай кыла турган болсок, анткени хадисте келет да, кайсыл нике тойдо, үйлөнүү тою өтө аз ысырап менен боло турган ушунда береке болот. Бизде көп ажырашып кетет, береке жок. Ошон үчүн биз анын кереги жок, бизге эч кандай заводдун башканын. Мен мамлекетке мына сунуш кылам дагы, урматтуу мамлекет. Биз мамлекеттин кулундарыбыз. Бул өкмөткө номер 2 сунуш. Бизге завод ачкандын кереги жок, башканын кереги жок. Бизге жакшылап мыйзам сунуш кылып чыгарып бергиле, ысырапкерчилик болбосун бизде. Өлүм өлгөн жерде бизде жылкы союла турган болбосун, башка боло турган болбосун. Тажикстандын мисалында, Өзбекстандын мисалында той кыла турган адамдар чектелүү той кылсын. Кереги жок 500 адамдын. 150ге чейин болсун, андан көп кылсаң мынча штраф төлөп туруп, ана өткөрө бере турган бол. Каалаган бар келе бербей турган болсун. Арак ичилбесин, малга мындай союлбасын, дагы мындай болбосун, кортеж мындан көп чыкпасын деген шарттарды коюп, жанагы биздин ак эмгек менен маңдай тер таап аткан жанагы биздин мигранттардын тыйыны эле чөнтөккө алып кала турган болсок эле, биз 10 заводдон жакшы болгон болот ошол. Эгер ошондой кылбай турган болсок, үйүбүз оң болот, ремонту жакшы болот, балдардын курсагы ток болуп, мигранттардын балдарынын батинкеси бүтүн болот. Азыр мигрант тыйын салат, ата-энеси тойго эле кетирет, урматтуу бир тууганым. Аны баласына кетирбейт. Мигрант 10 жылдан кийин келет, ата-энесинин колун мурдуна тыгып отурган болот, мынтип. Баарын жеп койгон, тойго апарып койгончу. Кереги жок ошонун. Эмнеге тойду үйдө кылсак болбойт? Бир байды байытабыз, башка кылабыз. Мечиттерибиз кичинекей, тойлорубуз аябай чоң. Мен Алла тойго барганда айта берем, менин мечитим ушундай болсо эле жакшы болот эле. Бияка кыздар, бияка балдар, биякта бирнеке депчи. Ушунда карасаң биздин тойканалардын бардыгы ушундай, урматтуу бир тууганым. Эң көркөм. Жетим балдар үйлөрү кыйын. А биздеги оорукан оякка барат, инфекционный деген эми битараба. Барсаң инфекция жукмак турсун, чыккыс болуп кала турган шарты менен турат да. Анан ошого жардам бериш керек. Ошон үчүн ушул каада салт дегендердин бардыгын контрол кылыш керек. Биз айтып атабыз, кылбагыла деп. Бирок алымдардын сөзү бар экен. Кудайдан коркпогондор Кудайдын кулдарынан коркот деген. Аларга мыйзам менен коркутуш керек. Мындай кылсаң болбойт деп туруп, 2-3 камап кое турган болсо, ошондо бардык ордуна келе турган болот. Ошондо биз мигранттардын тыйынын сактап калабыз. Анан бул тыйын дайым эле келе бербейт. Барган сайын азайып атат. Ошокка көнүп атат, ошокта калып атат. Дагы 10 жылдан кийин бир тыйын да келбей турган болот. Ошондо эмне кыласың? Ошон үчүн ошого мындай бир өзүнчө эле андай кылабыз деп эле аппак көйнөк кийип нары берип баса бербей, кичине мындай бир реалдуураак болуш керек. Асманга чыгып уча бербей бир некени айтып